Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи, табигый техникалык бөлүмү, биология мугалими Эсенкулова Назгүл Бөрүбаевна. Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Биз биология сабагын баштайбыз. Бүгүнкү биздин өтүлүүчү темабыз организмдин жекече өрчүшү онтогенез. Сабактын максаты онтогенездин этаптарына мүнөздөмө берип, схемалык сүрөттөрүн тартабыз. Эмбриондук жана постэмбриондук өрчүүнү салыштырабыз. Организмдин жекече өрчүшүнө сырткы чөйрөнүн тийгизген таасирлерин талдайбыз. Организмдин жекече өрчүсү деген эмне? Түйүлдүк деген эмне? Кантип бир клеткадан татаал организм өрчүйт? Ушул суроолорго бүгүн жооп алабыз. Онтогенез организмдин зигота пайда болгондон баштап жашоосу бүткөнгө чейинки өрчүшү онтогенез деп аталат. Биринчи жолу онтогенез деген терминди 1866 жылы Эрнест Геккель илимге киргизген. Онтогенез эки мезгилди камтыйт: эмбриондук өрчүү жана постэмбриондук өрчүү. Эмбриондук өрчүү түйүлдүк пайда болгондон баштап төрөлгөнгө чейинки мезгилди айтабыз. Ал эми постэмбриондук өрчүү төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейинки мезгилди айтабыз. Анда эмбриондук өрчүүнү кененирээк карасак, түйүлдүктүн жекече өрчүүсүнүн закондорун эмбриология илими окутат. Грек тилинен алынганда эмбрион түйүлдүк дегенди түшүндүрөт. Эмбриондук өрчүү негизинен 3 стадияга бөлүнөт: бөлчөктөнүү, гаструлла жана органогенез. Бөлчөктөнүү стадиясы. Уруктанган жумурта клеткасы алгач 2 клеткага, андан соң 4 клетка, 8 клетка, 16 клетка, 32 клетка болуп, аябагандай көп клеткадан турган пластомерге айланат. Андан кийин экинчи стадиясы башталат, гаструлла стадиясы. Бул стадияда клеткалар 3 катмарга ажырайт: эктодерма, эндодерма жана мезодерма болуп. Үчүнчү стадиябыз органогенез. Бул жерде түйүлдүк катмарларынан органдар өрчүйт. Мисалы, эктодермада нерв трубкасы, сезүү органдары, тиштердин эмальдары жана башкалар пайда болот. Ал эми эндодермада ичеги түтүк, тамак сиңирүү бездери, өпкө жана башкалар. Мезодермада булчуң тканы, скелет, кан айлануу системасы, жыныс бездери жана башкалар пайда болот. Постэмбриондук өрчүү. Постэмбриондук өрчүү жумуртка кабыгын жарып, организм сыртка чыгуу учурунан башталат. Ал эми түйүлдүк ичте өрчүгөн сүт эмүүчүлөрдө болсо, туулгандан тартып өлгөнгө чейинки мезгил. Постэмбриондук өрчүү түз жана кыйыр 2 түрү бар. Түз өрчүүдө жаңы туулган организм чоңдоруна окшош болот. Ал эми кыйыр өрчүүдө чоңдорунан айырмаланган личинка пайда болуп, ал өрчүп өнүгүп, андан кийин гана чоңдоруна окшошот. Мисалы, кыйыр өрчүүгө жерде суда жашоочуларды, курт кумурскаларды мисал кылсак болот. Ал эми түз өрчүүгө сүт эмүүчүлөрдү мисал кылсак болот. Организмдин жекече өрчүшүнүн бардык баскычтары сырткы чөйрөнүн факторлорунун таасирине кабылат. Буларга бир катар табигый факторлор кирет. Мисалы, температура, жарык, чөйрөдөгү туздуулук, газдын курамы, тамак ресурстары жана башкалар. Ошондой эле жеке өрчүүгө зыян келтирген факторлор да бар. Алар алкоголдук ичимдиктер, тамеки чегүү жана башкалар кирет. Алкоголь жана тамеки адам органдарынын бардык системаларына, өпкөгө, жүрөк жана кан тамыр системасына, нерв системаларына, бөйрөккө жана башкаларга зыяндуу таасирин тийгизет. Түйүлдүктүн өрчүшү эненин организминен толук көз каранды болот. Түйүлдүк плацента аркылуу кычкылтек, азык заттарды, ошону менен бирге эле зыяндуу заттарды да алып турат. Мисалы, никотин эненин канына өтүп, плацента аркылуу түйүлдүктүн кан тамыр системасына өтөт жана тамырлардын кысылышына алып келет. Мында түйүлдүк кан менен кошо кычкылтекти жана пайдалуу заттарды жетишсиз алат да түйүлдүктүн өрчүшүн басаңдатат. Чеккен аялдын баласы 300-350 грамм нормадан төмөн төрөлөт. Мындан сырткары, мындай аялдарда баласы
айна жетпей төрөлүү же боюнан түшүп калуу коркунучу туулат. Тема боюнча түшүндүңөр деген ойдомун. Анда биз сабагыбыздын экинчи этабына өтсөк, бул жерде өз алдынча иштөө үчүн тапшырмалар берилген. Бүгүнкү сабакта 2 тапшырма берилген. Биринчи тапшырма эмбриондук жана постэмбриондук өрчүүнү Вендин диаграммасы менен салыштыруу. Биринчи тегеrekке эмбриондук өрчүүнүн өзгөчөлүктөрүн жазабыз. Үчүнчү тегерекке постэмбриондук өрчүүнүн өзгөчөлүктөрүн жазабыз. Ал эми ортосуна окшоштуктарын жазабыз. Экинчи тапшырмада таблицаны толтурабыз. Бул жерде мен негизги этаптарын бергем. Зиготанын пайда болушу, пластуланын пайда болушу, гаструланын пайда болушу жана органогенез. Этаптардын өзгөчөлүктөрүн жазып кетебиз, андан кийин схемалык сүрөтүн чызабыз. Кандай баа болот? Кайсы студент 2 тапшырманы тең толук, туура аткарса 5 деген баа алат. Ал эми 4 алгыңар келсе, анда бир гана тапшырманы аткарсаңар болот. Бул тапшырманы жазып алабыз. Алкоголь жана тамеки адам органдарына тийгизген таасирлери. Бүгүнкү темабыз аяктады. Бардыгы силер үчүн түшүнүктүү болду деген ойдомун. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.